Бейиш нуру. Мээnin сыры. Мээ. Эң татаал жана али көп изилденбеген дене мүчөсү. Мээnin кереметтерин айтып олтурсаң деги таң калыштуу. Келиңиздер, бүгүн бул кыска ролигибиз аркылуу мээnin сырын аз да болсо ачканга аракет кылып көрөлү. Чындыгында 5-10 мүнөттүн ичинде бул татаал системаны айтып берүү эч мүмкүн эмес. Бирок бизден аракет, жараткандан берекет. Мээге кандайдыр бир белги, нерв бөлүкчөлөрүнүн импульсу аркылуу жүзөгө ашырылганын көбү билбесе керек. Дал ошол импульстун ылдамдыгы саатына 274 километрге барабар. Ошондуктан колуңузду капсынан балка менен уруп алсаңыз, денеңиз бир көз ирмемде ага реакция кылат. Мынчалык тездик менен реакция кылуунун себеби албетте импульстун спорт унаасынан да тез ылдамдыкта маалымат жеткизүүсүнөн улам болот. Адамдын мээси башка дене мүчөлөрүнө караганда көбүрөөк дем алат. Мээнин салмагы бүткүл дененин 2% гана түзгөнү менен өпкө аркылуу келип жаткан кычкылтектин 20% сарптайт экен. Себеби мээнин тынымсыз иштөөсү үчүн абдан тез ылдамдыкта кан айлануусу качет. Ошондуктан абанын жетишсиздиги мээнин начар иштөөсүнө алып келет. Терең дем алууну унутпаңыздар. Нерв клеткалары ар дайым жаңыланып турат. Нейрондор биздин бүткүл өмүрүбүздүн аралыгында өсүп туруучу бөлүкчөлөр. Көптөгөн жылдар бою илимпоздор нейрондор жана нерв ткандары өсө албайт деген туура эмес тыянак чыгарып келишкен. Бирок нейрондор дене мүчөсүнүн башка ткандарынан айырмаланып, ар дайым өсүп, жаңыланып турат экен. Бул ачылыш көптөгөн мээ ооруларын изилдөөгө жана дарылоого жардам берди. Нейрондор арасындагы маалыматтын бири-бири менен алмашуусу ар кандай ылдамдыкта жүзөгө ашырылат. Маалыматтын көлөмү жана маанилүүлүгүнө жараша секундасына 0,5 метрден баштап 120 метрге чейин жетүүсү мүмкүн. Мээге канча энергия талап кылынат? Мээнин тынымсыз жана туруктуу иштеши үчүн салыштырмалуу 10 ваттык чырактын энергиясы сарпталуусу шарт. Көптөгөн бөбөктөр үчүн тартылган мультфильмдерде каармандардын башына жаңы пикир келген учурда пайда боло калган чырактын сүрөтү жөн жерден чыкпаса керек. Адам баласынын мээси жада калса уктап турган абалда кичине чыракка жете тургандай энергия иштеп чыгып турат. Мээ эч качан уктабайт. Мээнин иштеши күндүзгүгө караганда түндөсү активдүүрөөк. Көбүнчө бул нерсе түшүнүксүз болуусу мүмкүн. Анткени чын-чынына келгенде мээ күндүзү бир топ жумуштарды аткарат. Бирок баары биз ойлогондой эмес экен. Сиз өчкөн убакытта мээнин иштөөсү күйгүзүлөт экен. Азырынча илимпоздор мунун сырын билишпейт. Бирок биз эч бир күмөнсүз жараткан Аллахка шүгүр келтирсек болчудай. Анткени мээ уктап жатканда да сизге билдирбей өз ишмердүүлүгүн улантып милдетин аткара берет. Түш көрүүнүн саны да адамдын акыл дараметине көз каранды. Илимпоздордун пикири боюнча адам баласынын акыл парасаты, интеллекти канчалык деңгээлде бийик болсо ошончолук көп түш көрөт. Кээ бирки түштөрүңүздү эстеп кала албагандыгыңыз үчүн капаланбаңыз. Анткени түштөрдүн көбү 2-3 секундтан ашпайт. Адам баласынын мээсине канча маалымат батат? Адам баласынын мээси Британика энциклопедиясына караганда 5 эсе көп маалыматты эстеп калууга жөндөмдүү. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Британика энциклопедиясынын акыркы санында 100 миңден ашуун макала бар. Азырынча адам баласынын мээси канча маалымат кабыл алуусу мүмкүнчүлүгү так аныкталбаса да, компьютердик тил менен айтканда мээнин көлөмү 3-төн 1000 терабайтка чейин. 900 жылдык тарыхты өзүнө камтыган Британия улуттук архивинин бардык материалдары биригип, болгону 70 гана терабайт маалыматты түзөөрүн эске тутуп, адам баласынын мээси канчалык потенциалдуу экенин элестетиңиз. Адам баласынын мээси өз алдынча оорууну сезбейт. Албетте, ал колуңузду кесип алсаңыз, же болбосо күйгүзүп алсаңыз сөзсүз түрдө реакция кылат. Бирок өзү оорууну сезбейт. Бирок мээнин бул сыпаты сизди баш оорудан кутултурбайт. Анткени мээни курчап турган ткандар, нерв жана кан тамыр түтүкчөлөрү ооруга абдан эле сезимтал келишет. Мээ өз курамында 80% суудан турат. Көпчүлүгү мээ дегенде эле тоо жаңгагына окшош катуу бир нерсени элестетишет. Бирок тирүү мээнин түсү кылкылдап турган саздын түсүнө окшош болот жана суу кандын аралашмасынан турат. Демек, мээ биздин органдарыбыздын ичинен эң эле таң калыштуу керемет система болушу менен бирге, жараткан Аллахты өзүнүн кооздугу, тартиптүүлүгү,
көрүнүшү жөнөкөй бирок иштөөсү татаал болушу менен далилдеп турат экен. Бул абалды Тин сүрөсүнүн 4-аяты эң сонунда далилдеп турат. Чынында биз инсанды эң сонун келбетте жараттык. Бейиш нуру.